билеттерди местолордо калтырбай сатып алып бир кандайдыр бир жолдорго барыпсыздар, анын ичинде сиз да барсыз. Мен билет сатып алып туруп өкүл атамдарга бердим. Талант деле Ошто жашайт. А таланттын деле туугандары бар. Талант деле туугандарына билет сатып алып берип атты. Концерттин учурунда элдин кол чабуусу, элдин колдоосу бары Ильяс Иманалиев баш байге алат деген көп адам пикирде болду. Мен уже 7-чи булутка шатысы жок чыгып алдым да. Концерт бүткөндөн кийин ыйладыңыз, бирок добуш менен чечилерин билдиңиз да. Билип туруп эмнеге ыйладыңыз? Эгер 4 күн ушундай элди кармап тура турган болсоң, Гран-при сеники куттуктайм деп атышканда. Уюштуруучуларга карата эмне сөзүңүз бар? Уюштуруучуларга карата айта турган сөзүм ушул эле. Уюштуруучулар ошо чараны колдонбоду. Эгер ошону колдонгондо балким мен 2-3-күнчүгө чейин барат элем. Сиз Ошто Рахман Разыковдун костюмун кийип чыктыңыз. Ал боюнча да бир эске алындыбы өзгөчө? Мага деле бир өзгөчө бир көз караш кылып койсо болмок экен деген бир ой кетти. Бишкекте конкурста уткан, баш байганы алган Канат Мадумаев татыктуу деп сиз кошуласыз ал жагына. Актуальный теманы пародия жанры менен ойноп, элди кырып койду. Бишкекте сиз пародия ыр чыгарыптырсыз. Арам жеңсе адалды, калыс болду дейсиңби? Жаман жеңсе жакшыны, жеңиш болду дейсиңби? Ассаламу алейкум достор. Биз кайрадан эфирдебиз. Бүгүн бизде конокто көптөн күткөн коногубуз бар. Ырчы, оончу, аткаруучу, супер куудул Ильяс Иманалиев. Алейкум ассалам, ассаламу алейкум. Кош келдиңиз байке. Жакшы, рахмат. Рахмат. Суперди кошпосоң деле болот. Эми суперге аракет кылып жетпей атпайбызбы? Ар ким ар кандай баалайт. Бир тастыкталган документ болбосо дагы эл үчүн, биз үчүн сиз супер куудулсуз. Негизи ошо суперди ошентип айтышат экен. Эл баалаган адам супер деп айтылат деп коет. Эми эл канчалык деңгээлде баалайт билбейм, бирок жүрөбүз элдин кызматын кылып дегендей. Ошто анан Бишкекте быйыл өткөн Рахман Разыковго арналган конкурс боюнча ошонун тегерегинде сөз кылайын деп турам. Алгачкы суроо ушундан башталсын. Сизге чакыруу кантип келди? Куудулдар качан билдиңиздер? Алгач ирет бул фестивалдын качан кайсыл убакта өтүшү, кандай болушун мен билет элем, потому что уюштуруучулар Каныбек менен Тынар ака алдында баш болуп турган үчүн алар менен чогуу мен иштешип жүргөн маалым эле билет элек да, мындай кылабыз, андай кылабыз, мына күндөрү өткөрүшүбүз керек, мындай болуш керек деп сүйлөшүп жүргөн билет элем. Баары бир ошол фестиваль өтөрүн дагы билет элем, потому что бул сүйлөшүлүп аткан болчу. Чакырыктан мурда эле өзү айтылган ошол акыркы муундагы куудулдар сахнада таймашат деп айтылган. Алды жагы биз болобуз, мына Бештапанын жигиттери, арка жагы мына жаңы чыгып келаткан куудулдар деп айтылган. Сиз бул конкурска жубайыңыз менен катышыптырсыз Ошто кузуна. Ушундан баштайлычы, биз темага кирелик да. Эмне себеп аялыңыз менен чыктыңыз? Эркин тема болгон, эркин темада программа берилген. Кааласаң сольный сүйлө деген, кааласаң ырдап кирип кетип кал, кааласаң сатир ойно деп. Эми мени элдин көбү эле ошол чоң костюм менен мас болуп ойногон образымды жакшы билишет. Ал менен сольный сүйлөгөнгө болбойт, сатир ойношум керек. Сатир ойногонго партнер мага жок болуп калды биринчи очередте. Бардыгы конкурсант аердечи. Бардыгы конкурсант. Анан кийин ага айтсам мен өзүм деле катышам аке. Буга айтсам мен дагы өзүм эле катышам деп. Себеп шарт конкурстун шарты ошондой болду. Бирөөгө жардам бербей өзүңөр. Конкурсанттар өзүңөр катыша турган болсоңор бирөөгө партнер болуп ойнобойсуңар деген. Шарт ошондой болгон. Ошондуктан партнер таппай калып, айла жок, анан келинчегиме партнер болуп ойногонго туура келди. Бир айдай үйдө даярдандык. Анын үстүнө ушул концерт уюштурулат деп, уюштуруш керек деп Каныбек келгенде дагы мен где калп айтпасам бир 5-6 күн менин үйүмдө жашап, мен менен чогуу жүрдү. Каныбектен деле кеңеш сурап аттым, мен мындай кылып ойносом кандай болот сатираны, мынча кандай болот деп атсам эле бизге тамак берип атып эле келинчегим аралашып калат да. Сен жеңеме алып чыккын деп баштады. Ошол жерден башталып кетти да. Сен ойно, анда. Анан экөөбүз ойнодук. Бир айдай даярдандык. Алгач тактап ала турган нерселер бар. Ошто калыстар элден болду. Элдер сатып алган билетин урнага салып, добуш жыйнадыңыздар. 4 күндүкүн бириктирип, 4 күн болду Ошто. 4 күндүкүн бириктирип, урнадан алып чыгып эсептеп, ким утса жеңмей болчу. Бишкекте
5 калыс отурду. Калыстар өздөрүнүн баазын берди, 5 калыс аныктады. Эми Ошто дагы, Бишкекте дагы кызыктыруучу сыйлыктар, пристер баары окшош болду, экөөнө бирдей. Окшош болду. 1-орундан 5-орунга чейин бир санап өтсөңүз, эмне приз коюлду, эң чоң пристер гран-приден баштап? Ошто 1-орунда 100 000 акча коюлган. Гран-прини айтпаганда. Ошто гран-принге машина. Гран-приге машина. 100 000 акча, андан кийин 50 000 сом. Андан кийин 30 000. Андан кийин 4-орунга холодильник, 5-орунга тоже холодильник, андан ары жагы телевизор болуп кетти. Баардык катышуучуларга телевизор. Бишкекте деле ошондой болду. Бишкекте андай болбоду. Бишкекте конверт акча сыйлык болду да. Анан ыраазычылык кат. Ошто болгон концертте билетте Санатанын сүрөтү турду. Мен кечээ да сурадым, бирок ал Союз байке жакшы билбейм деп кутулду. Сиз Саната эмес башка машина келип калганын качан билдиңиз, качан уктуңуз? Же балким чогуу жүргөндө Каныбек байке билет беле айттыбы сизге? Качан билдиңиздер? Мына концерт уюшулат деп атканда дагы спонсордон кабар жок болуп атты бирок. Ошо машинаны алып бере турган спонсордон деле кабар жок болуп атты. Такыр телефонго жооп бере албай, ал киши бошобой аттыбы, кандай болуп атты билбейм, кабар жок болуп атты. Каныбек чыйпылыктап базарга мен өзүм машина сатып алат окшойм деп базарга түшүп алып машина издеди. Мен Каныбек менен чогуу жүрдүм. Каныбек машина издеп атканда даже башка конкурсанттар агент салып койгонбу, же эмне кылып коюшкан, же көчү базардан бизди көрүп калганбы, мага чалып алып туруп, даже башка конкурсанттар айткандары да болуп атты. Ильяс ака, гран-прини сиз утат экенсиз, базарда машинаны сиз тандап жүрүпсүз го, Каныбек аканы ээрчитип алып деген чалуулар болду мага. Андан көрө муну фестиваль деп атап кое берели дагы, сиз бизге жөн эле күнүнө 10 000 төлөп кое бербейсизби деген дандыр да болду. Гран-прини сен онда сиз утуп атпайсызбы деди. Деди эле, мен айттым, кааласаң сен деле утушуң мүмкүн дедим. Эгер мен утпай калсам сен эмне кыласың азыр? Муну айткан сөзүңө сен жооп бересиңби дедим. Мен утпай кала турган болсом, муну айтып аткан сөзүңө жооп бересиңби дедим. Просто Каныбек машинеси жок жүрдү. Мен машинелүү жүрдүм Ошточу. Ошон үчүн мен Каныбекти ташып жүрдүм. Досум, мен барып келели, бияка барып келип аттык. Базарга барып, базарда машина издедик. Акырынан кийин ошо спонсор дайын чыкты окшойт. Кандай сүйлөшүүлөр болду ал жерде, кандай болду билбедим. Бишкекте концертти баштап атканда, спонсорго жолукканда мен барып койчумун Каныбектин жанында. Эми а жерде сүйлөшүлүп атканда айтып аткан, эми ушунчалык болгонго жараша Маяш атабыздын урматына болуп атат. Уят, мындайраак машина коюлса уят болот. Санат эле коелу, мындай балуу машина коелу деп туруп, Санатага келип токтолгон да. Ошентип Каныбек байканын сиз жанында жүрдүңүз. Эмне үчүн Саната башка машинага алмашып кетти? Ошондо бул спонсор башка машина алып бердиби же башка себептер барбы? Көпчүлүктүн башка машина алып берди спонсор. Ошо айтылган Саната келбеди. Ордуна башка машина келди. Анын баасы канча экенин дагы базар баалайт дегендей, мен эмнеде туруп алып туруп, ал машина мынча сомдук болчу, анан кийин тиги алып бере турган Саната мынча сомдук болчу деп айтканга дагы мен алысмын да. Бирок аты Санат эле, коюлуп аткан сүрөттө дагы Санат болчу. Бирок келип түшкөн машина эмеге призге коюлган машина башка болчу. Эмне себептен экени бизге деле табышмак. Аны уюштуруучулар өздөрү билет да. Эмне себептен ал машина коюп койгонунчу. Балким мен ойлойм да, балким бул спонсордун же кудурети жетпей кала турган даражалык эмес болуш керек деп ойлойм. Билбейм да, кыскасы кандайдыр машина алмашып кетти ошол жерде. Азыр да табышмак болуп атпайбы? Конкурска сиздер катышканда ушундан баштайлы эрежелер биринчи айтылат. Ушундай эреже бар. Ушуларга баш ийгиле деген сыяктуу. Ушул эрежелерди толук айтып берсеңиз, бизге тапшырма берилгенде ушудан чыксаңар, оюндан чыгасыңар же упайыңар кыскарат деген так кандай эреже коюлду куудулдарга? Бул эми конкурстун башында айтылып аткан эреже болду. Эреже деп атасың. Конкурска чейинки бул конкурс кандай жол менен өтүп аткандыгын айтып кетпесең, биягыдан табышмак болот да. Мисалы үчүн, Ошто фестиваль өтөт. Ким жюри болобу деген суроолор болуп атты. Куудулардын, конкурсанттардын арасында. Мисалы үчүн Алтынбек Ажалиев лично өзү айтып атты, жюри болобу Оштон деп. Деди эле, Тынар ака жооп берди. Жюри болбойт деди. Элдерди калыс кылып, элдерден шайлоо сыяктуу болуп өтөт деди. Деди Алтынбек айтты, анда кандай болот деди.
Кадимгидей эле шайлоо, элдер концертке кирет, сени концертин көрөт. Кимиң номериң жакса, ошого петичка коюп, урна коюп коебуз, урнага салып чыгып кетет. Ошо урнадан кимиң канча добуш алган болсоң, ошо добушка каратып, биринчи орун, экинчи орунду аныктайбыз деди. Анда кандай болот деди. Ошол жерге деди, точно элдин бардыгы киргени, калыс адамдар киргени кандай түшүнсөк болот деди эле. Калагандай деди. Бул шайлоо түрүндө деди. Каласаң деди, 10 күн, 15 күн мурда келип алып тур деди. Ошко келип алып агитация жаса деди. Буга биз эме кылбайбыз деди. Биз деди, концерт башталгандан баштап деди, көзөмөлгө катып алабыз деди. Сенин добушуң берилип, сырттан сенин добушуң берилип кирип келип аткан болсо, жараксыз кылабыз деди. Концертке киргенден кийин кандай кылсаңар, ошондой кылгыла деди. Ошондой жол менен башталды. Шайлоо түрүндө өтөт деди. Анда жакшы экен деди. Биз кеттик. Кеткендер кетти, оштон үмүт кылгандар, жакындары барлар, таанышы барлар бардык. Мисалы үчүн иште мен өзүм бардым да. Мен өкүл атам оштон болот эле. Өкүл атамдын үйүнө барып алып, өкүл атамдын туугандарын, тааныштарын, кошуналарына агитация жасадым. Кадимгидей концертке чакырдым алардычы. Баргыла ушундай фестиваль болот. Мен катышам ал жерде, конкурсант болуп катышам. Мага добуш бергиле деп. Кадимгидей шайлоо түрүндө болду. Ал жерде жалгыз мен эле болбодум. Ал жерде ошо оштун өзүндө жүргөн балдар дагы агитация жасашты. Агитация менен биз 10 күн, 15 күн мурда барып алып, жерде агитация жасадык. Калган конкурсанттар кийин концерт башталарына 5 күн, 1 күн калганда барышып, гостиницага жайлашып, эртеси күнү чыгып баштадык. Концерт калыс өссүн, реально ойнойлу, эч ким эме кылбайлы деп, реально калыс болот деп баштадык концертти. Бирок кандайдыр аерде шайлоо жолу менен дегенде аерде конкурсанттар бири-бирибизге күлүп караганыбыз менен чындыгында бирок кадимгидей депутаттык шайлоодо болот го. Мисалы үчүн депутаттар деле кандидаттар бири-бирине күлүп карап кое берет, бирок могул жагынан бири-бирине өлүп калайын деп мындай ат үрүүчүдөй болуп таймашып аттым. Ошондой таймаш өттү. Ошто бири-бирибизди тааныбай калдык чынында. Менин көз карашым ошондой болду. Бири-бирибиз менен жакын жүрбөй калдык даже. Концерт башталарга келгенде гана деп аттык да. Бурулгандан кийин ар кимибиз өзүбүздүн ишибизди кылып аттык. Агитация жана агитация кылып атты. Бирибизди текшермей, даже эшикке чыгып алып туруп, Союз айтып тургу, жана Соке айтып тургу. Эшикке чыгып алып курут берип, чай бергендер болду. Мына ушундай шайлоо эме конкурс болду да. Бири-бириңиздерди көргүңүз келбей, ичиңиздерден жаман көрүп атпайсызбы? Ушул боюнча сизден ушуга бир суроо. Бул нормалдуу көрүнүшпү же бул жакшы эмеспи? Жакшы эмес. Биз жанагы ат көрбөгө минип өлтүрөт болуп биринчи жолу эме фестивалга катышып атканыбыз үчүн ошондой болдук. Ошто бирок андай болбодук. Бишкекте. Ошто дал ошондой болду. Азыр Бишкекке келебиз, Ошто бүтүрөлү. Ошто башында эрежени айттыңыз, шайлоо боюнча деди. Андан сырткары эми концерттин ичине кирсек. Концерттин ичинде кандай эрежелер сиздерге тапшырма берилди? Эреже ошондой болду. Конкурсанттар бири-бириңерге жардам бербейсиңер деди. Мисалы үчүн мен менен партнер болуп болсун ойноп койсун десең, болсун өзү дагы конкурсант. Ошон үчүн бири-бириңерге ойнобойсуңар деп эреже коюлду. Анан кийин убакыт коюлду. Жеке сольный сүйлөйм дегендер 10 мүнөт сүйлөгөнгө уруксат деди. 10 мүнөттөн ашыра турган болсоңор деди, микрофонуңарды кадимгидей өчүрөбүз, аяктан звук коюп коюшкан, убактың бүттү деген. Ошол жерден токтотосуң деди. Себеп убакыт союлуп кетип атты, 4 саат, 5 саат болуп кетип атты да концертчи. Ошондуктан убакыт коюлуп атты. Ошол убакытта гана элди күлдүрүп, элдин мокумуна канып кал. Сольный сүйлөгөндөр 10 мүнөт, сатира ойногондор 15 мүнөт болуп атты. Биринчи күнү бардыгыбыз ойногон сатираларыбызды убакытка карабаганбызбы, билбейм. Биринчи күнү аерде 3 эле адамга звонок басылбады да. Калган бардыгы алдын ала 17 мүнөттөн 20 мүнөткө чейин ойногондор болуп кетип атты. Ким үчөөнө басылган жок? Мага басылган жок. Кожо Жакпаров деген бала бар эле, ага басылбады, анан Элмурат Миталиевге басылбады. Конкурсант. Үчөөбүзгө гана звонок басылбады. Биз убагында колдонуп чыгып кетип аттык. Калгандар сатираны ойноп атканда звонок басылып атты, микрофон өчүрүлүп атты, сатиралары чала болуп калып кетип атты да. Биринчи күнү звонок басылды дегенден өзү сиздин эсебиңизде эрежени бузулду, кармашкан жок. Биринчи күнү башталды эреже. Биринчи күнү бар. Таза эмес, ушул жерден башталды. Анан кийин Каныбек экинчи күнү Каныбек менен Тынарга чыгып конкурсанттарга деле айтты, элге деле айтты. Биздин эрежебиз ушундай болчу. 10 мүнөт, 15 мүнөт ашырып өтө турган болсо, биз кыркабыз.
убакытты кыркабыз. Эгер ашырып ойной бере турган болсо, биз чара колдонобуз. Ар бир конкурсанттын кетирген ар бир минутасынан 10дон 60ка чейин добушун алабыз деди. 10дон 60ка чейин добушун алып таштайбыз. Чара колдонобуз деди. Ошондуктан убакытты туура пайдаланып ойногула деди. Биз ойноп келип аттык. Даже ошо акыркы 4-күнү гана эме бардыгы эмеге түштү да. Не деп коет, жана убакытка түштү да. Калган 3 күн бардыгы звонок басылып кетип атты, микрофондорду өчүрүп салып атты. Ошондой болуп атты. Коркуп калышты балдарчы. Сүйлөп атканда азыр звонок келип калбайбы экен, менин убактым бүтүп калбады экен деп ошондой болуп калып атты. Звоноктор басылып атты да. Эгер ушул эрежени так колдонгондо 3 күндө звонок басылган адамдан 60тан 180 добуш кемитилиш керек эле. 60тан болбосо 10дон алганда дагы жок дегенде 3 күндө бир 30-40тан голостор алыныш керек да. Кийинки эрежеге өтсөк, башында жүргөн адамдар бир башкаларга бут тозуу дейбизби, мындай жакындарын өтө үгүттөп, билеттерди местолордо калтырбай сатып алып, бир кандайдыр бир жолдорго барыпсыздар, анын ичинде сиз да барсыз. Ушундан баштасак, алдын ала билет сатып алды дегендер да чыгып атат. Жеке өзүңүздөн баштайлы. Сиз канча билет сатып алдыңыз? Бул ошол сиз билет сатып алганыңыз алдын ала занят этип. Эрежеге туура келеби? Бирөөгө кыянатка жатабы? Ушундан баштайлычы. Эреже бузуу. Эреже бузуулар болуп атканда. Лично мен өзүм мойнума алам аны. Эреже бузуудан мен өкүл атама барып, ошо агитация жасадым деп атпаймынбы? Концерт болот, концертке барып, ушундай десем, өкүл атам чындыгында балам, мен акчам жок, акчам болсо барып көрүп сени шайлайт элем деди. Мен ал кишиге чакыруу берип койсом дагы болот эле. Чакырып берип койсом дагы болот эле. Андан көрө мен өзүм ойлодум да, билет сатып алып берсем, мен өзүм жанымдан билет сатып алып берсем, мага польза болот, мен өкүл атам мени шайлайт, мага польза болот дедим дагы. Мен билет сатып алып туруп, өкүл атамдарга бердим. Андайлар болуп атты ал жерде. Андайлар болуп атты. Мисалы үчүн, талант деле Ошто жашайт. А таланттын деле туугандары бар. Талант деле туугандарына билет сатып алып берип атты. Болбосо туугандары өздөрү билет сатып алып атты. Ошондой болуп атты. Канат деле Ошто жашайт. Кыскасы ошондой билет сатып алуулар, туугандарга таратып коюулар болуп атты. Сиздер концерттин учурунда элдин кол чабуусу, элдин колдоосу баары Ильяс Иманалиев баш байге алат деген көп адам пикирде болду. Ооба, мен өзүм деле ошого эметип калдым да, алданып калдым да. Мен ошого алданып калдым. Потому что ал жерде чынында мен ойногон сатира кызыктуу болду. Элге дагы кызыктуу болду. Ошон үчүн Ильяс урду, Ильяс утту, гран-при Ильястык болуп атты. Куттукташты даже. Менчи гран-при сеники урдуң депчи. Куттуктап атышты. Мен уже 7-чи булутка шатысы жок чыгып алдым да. Уже гран-при меники депчи. Элдин жанагындай кол чабуусу, жанагындай каткырыгы, жанагындай номер. Айрыкча эң эме кызыктуусу, мен келинчегим элдин арасынан эле, эл билбеди да. Элдин арасынан эле зритель катары алып чыгып алып туруп, ошо менен ойноп аттым да, сатира жасапчы. Анан көтөрүп кеткени кызык болуп атты да, менчи чүжө эле бирөөнүн аялы мени көтөрүп кетсе, элге деле кызык болуп атты да. Анан акырында айтып коюп аттык, бул келинчеги туура эмес ойлоп албагыла депчи. Мен сизге интервью алганга чейин Талант Гуламов менен сүйлөштүм. Мен ага түз суроо койдум. Баш байгени татыктуу алдыңызбы деп. Ал айтты, баш байгеге мен татыктуу, менден кийин биринчи орунга Ильяс Иманалиев татыктуу болчу деди. Бул пикирге кошуласызбы? Бул пикирге кошулбайм. Себеп дегенде ар ким өз жөнүндө ой бийик. Ар ким өз жөнүндө ой бийик. Бул биринчиден талант капа болбосун го, алдын эле ачыгын айтам, эгер эме болбосо өз деле мен менен бетме бет жолукса, мен деле мындай эле туруп алып сүйлөшөм. Таланттын ойногон сатирасы даяр сатира болчу. Ал жердечи. Таланттын ойногон сатирасы талант өзү жаратып, өзү пайда кылган сатира эмес. Буга чейин талантка чейин биз ойногонбуз, Каныбек менен мен ойногонмун, Каныбек өзбек болуп, мен таксист болуп Бишкекке каттайбыз деп. Мен ойногонмун, идея. Бизге чейин бизден улуу устат куудулдар ойногон. Борон Жекабов менен Анвар Асанакунов деген куудул болгон. Ошолор ойногон. Адан кийин биз ойнодук. Бизден кийин талант ошондой аял киши. Бул эми даяр жаралып калган сатира болчу. Мен ойногон сатираны Рахман ака, автору Рахман ака, бирок ал образды мен өзүм жараткам да. Ал меники да, ал сатира. Менден башкага жарашпайт да.
Талант ойногон сайтраны мен да ойносом, ошо талант күлдүргөндө күлдүрүп кете берем. И күлдүргөнбүз дагы. А мен ойногон сайтраны талант ойносо өтпөйт да. Ал себеп образды мен жараткам да. А меники чыныгы өзүмдүн сайтрам болчу. Автор Рахман агай, а бирок анын башынан аягына чейин мен өзүм ойногом сатир болчу. Ошондуктан айтам да, мен гран-приге мен татыктуу элем, менден кийин Ильяс татыктуу эле деп талант айткан болсо, кызыл үстүндө айтып алганбы билбедим, кичине ойлонсо болмок да. Балким жалпы элге кое турган болсок, эл мени айтып коюшу мүмкүн эле. Андай айтып болбойт да, ал ким өз жөнүндө айтып болбойт да, мисалы үчүн. Концерт бүткөндөн кийин ыйладыңыз, бирок добуш менен чечилерин билдиңиз да. Билип туруп эмнеге ыйладыңыз? Мисалы баарын билдиңиз, добуш кимки көп ошол жеңет мисалы. Эмнеге ыйладыңыз билип туруп? Эми айтып атпаймынбы? Биринчи күнү концерттин биринчи күнү эле мени куттуктап башташканда, эгер 4 күн ушундай элди кармап тура турган болсоң, гран-при сеники куттуктайм деп атышканда. Мен вообще башкача күлдүргөм элдичи, чындап эле. Азыр деле мына YouTube'дан ачып карасаң болот, а жерде кимдин кандай ойнолгондорунчу. Меники оригинальный Союз өзү дагы айтып кетти, оригинальный номер Ильястык болду деп. Ошо Союз айтмакчы, меники оригинальный номер болчу, а жердечи. Ошого мен ишенип аткам, ойногон номериме ишендим да. Ойноп аткан номериме ишендим да, мен уттум деп өзүмчө алдыга чыгып алыптырмын да. Бизде бир суроо пайда болот. Сиз элдин кол чабууна ишендиңиз, баары жакшы болду. Бирок добушты санаганда сиздики аз болду. Ушул жерден калыстар тобу уюштуруучулар ойду өзгөртсө болот беле. Добуштун жыйынтыгы мындай чыкты, бирок элдин да кол чапканын эске алып, биз орундарды алмаштырабыз дегенге же андай жок беле. Андай эмес. Андай өзгөрткөнгө болбойт эле. Мыйзам боюнча кеткенде анда болот эле. Себеп жана айтып аттым го, убакыт 10 минут 15 минуттан убакыттан өткөрүп ойношуп атты деп. Ошолор боюнча ар бир минутага 10дон добушту алабыз деп. Ар бир эле минут өтүп кеткендер болбоду да. 17 минут, 18 минут ойноп койгондор болуп атты. Ошолордон ар бир минутасынан 10дон добушун алганда, балким мен алдыга чыгып барат элем. Себеп менде бир дагы эме пропускать эткен жерим болбоду да. Ошибка кылбадым да мен. Ойноп аткан сайтрым ошо берилген убакытта ровно бүтүп атты да. А тиги балдардыкын ошентип кыскартканда мен чыгып барат элем алдыга. Чыгып барышым мүмкүн эле. Бул бир. Мен эң эле эме жанагы эме болгон жерим, жана бук болгон жерим, ошол жерим эмне үчүн колдонулбай калды деп буга бир бук болдум. Экинчиден ал жерде алиги айтылып атты, акыркыдан баштап чакырабыз деп туруп, акыркы күнүчү, акыркыдан баштап чакырып атты да. Эмне үчүн канча добуш алгандары айтылбады. Мисалы үчүн да. Мисалы үчүн Болсунбек Стакеев мынча добуш менен мынчанчы орунга чыкты. Алсултан Сыпатаев мынча добуш менен мынчанчы добушка чыкты. Кожо Жакпаров мынча добуш менен мынчага чыкты деп. Добуштардын санын айтылбай эле, паланчадан кийин түгүнчө деп берип ташталып атты да. Ошол жагы түшүнүксүз болуп калды. Элге дагы азыр эме болсо, ошо конкурсту көргөн адамдар боло турган болсо, элдер деле таң калып атса керек. Кимиси канча добуш алганы менен уттуу болду экен деген суроо пайда болуп атса керек. Ошону айтып койсо болмок да. Мынча добуш менен гран-прини мынау утту да. Шаардан баргандар 20-25 добуш алгандар да болду же болгон жокпу? Конечно. Алардын күйөрмандары отурбады да залдачы. Жалаң эле биздин туугандарыбыз отурду да. Анан биздин туугандарыбыз ага салмак беле, мага салат да. Талантка салат, Али Султанга салат, Канатка салат, Мадымаевга. Жалаң эле ошо биздин туугандарыбыз отурду да концертти көрүшүп.
Сиздин дагы бир ичиңизде турган бук ушул туура эмес болду деген ошентип уруксат берип бөлүп алып агитация кылыла дегенден өзү туура эмес деп эсептейсиз. Эгер андай болбогондо, эч ким уруксат бербегенде, балким сиз чыныгы талант менен элдин колдоосу менен чыкмаксыз алдыга. Ошон куудулдарга агитация кылгыла деп айтпай эле койсо болмок экен дейм да. Агитация кааласаңар деди, алдын ала келип алып туруп, ошко келип алып туруп агитация жасагыла деди. Бирок деди, концерт күнү токтосун деди. Концерт күнү токтоткула деди. Бардыгыбыз токтоттук. Сырттан эгер кимде кимиң добушуңа эмеңе петичка коюлуп сүрөтүңө, петичка коюлуп билет келип кала турган болсо, ал билеттерди жараксыз кылабыз деп айтты. Жараксыз болгон билеттер да болуп атты да ал жердечи. Сиздер төртөөңүздөр билетти ошентип агитация кылып көбүн чакырдыңыздар. Шаардан барган кээ бир куудулдарга бул кыянаттык деп эсептелип. Ошондой болуп калды. Анткени алардын көрүүчүсүнө билет калбай калды. Конечно, сыртта канча адам билет бар, билет жок кассада. Эгер антип колуңуз байланбай, калыс барганда агитациясы жок. Эгер 4-орунда калып калсаңыз, айта турган сөзүңүз бар болчу. Чырылат болчу. Неге мындай болду деп. Демек сиз дагы билет сатып алып, туугандарды агитация кылган үчүн тилиңиз кыска. Ооба. Ушул арада куудулдар боюнча айттыңыз, биз өзүбүздөн кетти, алдыңкы 5 адам ушинтип өзүбүз бөлүп алдык, айлабыз жок, добуш экенин билдик, өзүбүз кылып алдык дедиңиз. Эми ушул жерден уюштуруучуларга карата эмне сөзүңүз бар? Алар баары жакшы, ыраазысызбы же аларга да кемчилик барбы? Уюштуруучуларга карата айта турган сөзүм ушул эле. Уюштуруучулар ошо чараны колдонбоду. Эмне үчүн убагында убакыттан ашып кеткендердикин кыскартпады, кыркпады добуштарын. Ошол табышмак болуп эле калды магачы. Эгер ошону колдонгондо балким мен 2-3-үчүгө чейин барат элем. Бирге гран-приге барбасам дагычы. Түгүлөр бирок одоно эле эме кылып атышты да. Убакыттан өткөрүп сатир ойношуп атты да. Бул дегени ошо уюштуруучуларды тоготпой ойноп аткандыгы да. Биринчи күнү мейли, биринчи күнү ойнодук. А экинчи күнү айтылып атты да. Бирок экинчи күнү дагы ашырып ойношуп атты да. Бул дегени уже уюштуруучуларды тоготпой ойноп аткан да, бул эми тебелеген да, укуктарын тебелегендер. А ошо укукту тигилер каты туруп эле, уюштуруучулар каты туруп эле Канат, сен мынча убакыттан алдырып койдуң. Бул жайна сен мынча убакыттан алдырып койдуң. Талант, сен мынча убакыттан алдырып койдуң. Мынчадан добушуңарды кыркабыз деп туруп. Кыркканда ал жерде эме өзгөрөт эле да. Орундар өзгөрүп туруп, мен барышым мүмкүн эле. Конкурс бүткөндөн кийин өзүңүздүн досуңуз, кесиптешиңиз, жакын жүрөсүз, Каныбек Ыраазыковго чалып сурадыңызбы, кызыгып, Каныбек эмнеге ушундай эреже сакталбай калды? Мен укугум тебелен артта калдым мисалы. Жок. Сураган жокмун. Себеп ал жерде ошо айтып атпаймынбы, өзүмчө эле мен гран-принин ээси болуп калгам. Бардыгы куттуктагандачы, жанагынтип гран-приге чыкпастан холодильникке чыгып атканым үчүн мен аябай өзүм эме болуп башкача болуп кеттим да, кыскасы. Башкача болуп кеттим, аны эч кимисине чалбай койдум. Как раз ошол сайт эме бүткөндөн, конкурс бүткөндөн кийин орозо башталып калды. Ыйман жол менен акырын орозого кирип алдым да, тып-тынч отурдум. Эч кимге чалбай койдум. Бишкекте конкурс кандай өттү? Жеке пикириңиз. Бишкекте конкурс жюрилердин катышуусунда өттү. Жюрилер отурду. Аны биз өзүбүз сурандык. Себеп жанагы утулуп калгандарды чычаладык да. Жюри болгондо утмакпыз дедик да. Жюри койсо жакшы болмок дедик да. Анан уюштуруучулар айтты да. Жюри дагы коебуз. Катышасыңар деди. Катышабыз деди. Анда Бишкекте коебуз деди. Жюрилер болот деди. Эл эмес, жюрилер шайлайт деди. Ошого даярдангыла деди. А мен жана ошто утулуп калганым үчүн көңүлүм калып калды да. Мындай чын жүрөктөн ойной албай калдым да. Дедим. Максатым ошо али коркуп же болбосо таарынып келбей койду деген болбосун, катышпай берейинчи да, анан катыштым. Үмүтсүз катыштым да. Бишкекте болгон конкурста Алтынбек Ажалиев Рахман Ыраазыковдун кебетесинин грим жасатып чыгыптыр. Өзгөчө бир сыйлык берилди. Сыйлык берилдиби же кандай? Эме бүткөндөн кийин, приздер берилип бүткөндөн кийин Рахман агайдын баласы, чоң баласы Сардар Ыраазыков, Сардар эке. Атам эмесин лицосун окшоткону үчүн
Алтынбек Ажаевке лично балдардын атынан бизде приз бар деди ооба. Өзгөчө приз берилди. Сиз Ошто Рахман Разыковдун костюмун кийип чыктыңыз. Ал боюнча да бир эске алынды өзгөчө. Алынбай калды. Бул туура эле көрүнүшпү? Буну эмнеге жоруйсуз же бул да чындык болбой калды ортодо? Эми алар өздөрүнүн чечими. Бул боюнча айтпайсыз. Бул жөн үчүн претензия койбойм, бирок ошол жерде дагы бир ойман кетти. Сен айтмакчычы. Алтынбектин Рахман агайга окшоткон образы үчүн өзгөчө эске алуу болуп атты. Мен эми Рахман агайдын костюмун өмүр бою кийип, ошол костюм менен ушул образ жаратканым үчүн мага деле бир өзгөчө бир көз караш кылып койсо болмок экен деген бир ой кетти. Бирок айта албадым. Бишкекте конкурста балл канчадан канчага чейин болду? 1ден 10го чейинби? Бишкекте 5ден 10го чейин. 5ден 10го чейин. Сизге калыстардын бири 4 коюптур. Күмөндөр экен. Сизден даярдыгыңыз жок үчүн татыктуумду эсептейсизби ошол балга? Татыкка тартты. Мен 3 койгондорго деле тарынбайм. Өзүңүз даярдык жок бардыңыз. Потому что мен Оштогу таарынычым али жазыла элек болчу. Оштогу таарынычым жазыла элек болчу. Ошто болгон окуяны Бишкекте урам деп туруп, айтам деп туруп, ошол максат болду. Мен алдыга ошол максатты коюп туруп, келип туруп сокком да. Бишкекте конкурста уткан, баш байган алган Канат Мадымаев татыктуу деп сиз кошуласыз ал жагына. Жюрилер айтышты, биз өзүбүз дагы сахнада жүргөн басканыңарды дагы, башкаларды дагы актерлук чеберчилигиңерди карайбыз. Бир гана ошо менен калбастан элдин дагы талабын аткарганга аракет кылабыз. Эл канчалык кимди кандай колдосо, биз ошого карап басым жасайбыз деп айткан. Канат бирок төнтөрүп койду. Бишкектичи, пародия жанры мененчи. Ошол моментте актуальный тема болуп аткан, актуальный теманы пародия жанры менен ойноп, элди кырып койду. Аябай күлдү. Биз өзүбүз дагы күлдүк. Капталда туруп алчу. Мисалы үчүн Оштун мэри ошол маалда Оштун мэри аябай популярный болуп аткан. Оштун мэрин туурады да, өзүн кылып ойноду да. Биз күлдүк. Президенттерди голосу менен жюрилерге мындай наказание берип ойноду да, рамкадан чыгып ойноду да, как положено ойноду, күлдүрдү да элдерди. Эми жюрилерге ал сатира жаңы болушу мүмкүн, бирок бизге ал эски да. Потому что ошол эле президенттерди Бишкекте туура ойногон. Ошол эле пародия жанрды Бишкекте ойногон. Болгону кичине сөздөрдүн темасын алмаштырып койсо эле пародия жанры ушундай экен да. Жаңы болуп кала берет экен да. Анан жаңы ойноду. Биз муну укпаган элек, көрбөгөн элек. Оригинальный добуш эми номер Канат Мадымаевдики болуп чыкты деп. Канат Мадымаевга берилди. Бишкекте сиз пародия ыр чыгарыптырсыз. Ооба, ырдагам. Ошо жанагы күйүттө жүргөн маалымда ырдагам. Ошону Бишкекте дагы ырдадым. Ошто өткөн куудул сынак кандай болду дейсиңби? Күйөрмандын кутбуулуна күлкү толду дейсиңби? Жеңи ичинде иш кылгандар уят болду дейсиңби? Акыйкатты айтам мен бүгүн куудулдарга боло берет дедиңби? Ишенишет дедиңби? Жаман жеңсе жакшыны жеңиш болду дейсиңби? Алыс кылса жакынды намыс калды дейсиңби? Эми айтчы чыныңды. Таза болду таймаш дейсиңби? Чала өттү таймаш дейсиңби? Кече чыккан куудулдар кармашабыз дедиби? Аты чыккан куудулдарга жармашабыз дедиби? Айла таппай алаңдап алдашабыз дедиби? Айткандарын туура эп көрүп билет сатып жайлап кетем дедиби? Майлап кетем дедиби? Арам жеңсе адалды
таймаш дейсиңби? Чала өттү таймаш дейсиңби? Болсун жайына назира даярданып барышты. Нурхат Куртой жоролор элден алкыш алышты. Сыйланышып буларың телевизорду алышты. Айтайынчы да бир калысты. Ичип алган эй, жалгыз эле Ильяс алкашпы. Пилаттыңар ошол алкашты. Ирип кетти дейсиңби? Үмүтү жок күйдүргү ирип кетти дейсиңби? Чыдай албай Ильяс алкаш ичип кетти дейсиңби? Эми мага баары бир. Чоң костюмду чечти дейсиңби? Кеч түшүнүп аттың дейсиңби? Эми мага баары бир. Эфир аягына чыкты. Өзүңүздүн эркин оюңузду айтып өтсөңүз жыйынтыктап, ушу менен биз эфирде жыйынтыктайлы. Биринчиден сага рахмат. Монтип иште калган армандарды сыртка чыгарып кимдир бирөөгө биз таң айтышыбыз керек да. Жана эсиңде калган арманды айтпасаң ооруп каласың дегендей, ооруп жүргөн маалыбызда мынакей сен айтып алдың. Сага рахмат. Экинчиден эмне демек элек, ошо Оштогу фестивалды жаман өттү же жакшы өттү, калыс өтпөдү деп айта албайм. Эң башкысы биз жалпы куудулдар элге татыктуу концерт бере алдык. Элди ыраазы кылып концерт кое алдык да. Элдер нааразы болгон жок. Койгон концертибизден элдер жыргап, күлүп чыгып кетишти. Эң башкысы ошол болду. Жалпы күйөрмандарга ыраазычылык билдирем. Комментарийни деле окуп аттык. Ильяс алыш керек болчу, Ильяс гран-приге ылайык болчу деген күйөрмандар дагы болуп аттык. Аларга деле ыраазычылык билдирем. Мен кайтып кетпейм, өмүр бою кызматты кылып жүрө беребиз. Мындан кийин конкурстар болсо катышасыз. Конкурстар боло турган болсо, али Союз айтмакчы, Соке деле айтып атпайбы? Мен эмоционалныймын депчи. Сокени биз билет элек да, чындап эле чорт кесер, сразу ачуусу келип, сразу ошол жерден эле чорт кесет эле да. Болот же болбойт деп ошондой кылат эле. Ошон үчүн Сокени катышпаганын биз билет элек. Соке утулуп калып же болбосо башка бир ситуация болуп кете турган болсо, жерде жаңжал болуп кетишинен эме кылып эле Соке артка чегинди. Менде деле бар экен ал нерсечи. Мен катуу ойт экен, эмкиде катышпайм. Жөн эле элдин кызматын кылып эле жүрө берейинчи. Ишиңизге ийгилик, чыгармачылык ийгилик. Урматтуу достор, эфир аягына чыкты. Кандайдыр бир пикирлер болсо, ойлор болсо жазыңыздар. Кийинки эфирден көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.